шайыр шатланган алыска сапар аттанган кыймылдап поезд баратсаң кылдырып өстөн жаштанган. Алыкул Осмонов, Адамзат. Мүрөктүн суусу жөн суулардай шаркырап, агып жатса кол жетпес жашыл аралда. Көк арчадай өңдөн азбас болсун деп, өзүм ичпей ичирер элем адамга. Мүрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам деген картайгыч тура бечара. Замзамдын суусу кайнар суудай шарактап, агып жатса куш жете албас ыракта. Эти калың пилдей күчтүү болсун деп, бүт агымын бурар элем адамга. Замзамдын суусун ичирейин дегеним, адам деген чарчагыч тура бечара. Оолуя табып Улукман аке дарысы, жазгы гүлдөй тепселип жатса талаада. Жүрөк оору, өпкө оорунун соо үчүн өзүм ичпей берер элем адамга. Дары чөптү ичирейин дегеним, адам деген оорукчан тура бечара. Ак шайы көйнөк, күмүш кемер сыяктуу, адамдын жаны сатылып жатса базарда. Дагы жыргап, дагы жашап өтсүн деп, өзүм албай берер элем адамга. Жандарына жан кошоюн дегеним, адам деген көп өлгүч тура бечара. Адам деген картайгыч, чарчагыч, ооругуч, көп өлгүч тура. Урматтуу жерлештерим, урматтуу ата-энелер. Менин аты жөнүм Абдибаитова Хабиба. Мен Дубайда жашап, иштеп жүргөн эне катарында Дубайдан жазган алгачкы катымды окуп берсем. Дубайдан жазган салам кат. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу уулу же кызы, агасы же эжеси, же кыйбас жакын адамы Дубайда иштеп жаткан мекендешимдин бүгүнкү акыбалыңызды эң жакшы түшүнөмүн. Өзүңүз үйүңүздө карантинде отурсаңыз да, же перзентиңизди, же бир бооруңузду, же кыйбас жакын адамыңызды ойлоп, оюңуз оңго, санаңыз санга бөлүнүп жатканын эне катары да, адам катары да сезип жатамын. Урматтуу замандашым, бүтүн дүйнөнүн булуң бурчунда иштеп жүргөн мигранттын, окуп жүргөн студенттин, ата-энесинин, бир боорунун жүрөгүнө деги деңиз соо, жаны аман болду бекен? Ооруп калган жокпу? Эмне жеп, кантип жашап жүрөт болду экен? Тамак ашычы? Карантинде укугу корколду бекен? Эң негизгиси, качан, кантип Кыргызстанга жетип келет? Канткенде көзү көзүмө түшөт деген суроолор тынчтык бербей жаткандыгы анык. Ооба, дүйнө элин дүрбөлөңгө салган бул тажылуу вирус илдетинен Бириккен Араб Эмирлиги, анын ичинде Дубайда жашап жаткан калк да куру калган жок. Бирок жакшы күндүн дагы жак этерин жараткандын береринен үмүт кылып жашап жүрөбүз. Карантин Дубайда төмөнкүчө тартипте жүрүп жатат. 25 марттан баштап 24 сааттык күчөтүлгөн тартип киргизилген. Дарыканалар жана тамак аш сатчу дүкөндөр гана иштеп жатат. Дары-дармек жана тамак аш алуу үчүн онлайн уруксат алып чыгып жатабыз. Тамак ашка болгон баа көтөрүлгөн жок. Коопсуздук эрежелерин сакталуу. Ушунусуна да шүгүр деп жашап жатабыз. Шаардын ичиндеги автобустардын баары бекер. Ал эми таксилер болсо 50% төлөм менен элге кызмат көрсөтүп жатат. Буюрса, бүгүн эртең чоң соода борборунун ачылышы күтүлүп жатат. 26 апрель күнү
200-ге жакын жердешибиз учак менен мекенибизге жеткирилди. Ошондой эле 3 жана 10 май күндөрү да авиабилеттери колунда бар жердештерибиз Кыргызстанга учууга камданып жатышат. Дубайдагы кыргыз консулдугу тарабынан да акча жагынан кыйналып жаткан жердештерибизге авиабилеттерине, тамак ашына, билет акыларын төлөөгө жардам көрсөтүлүп жатат. Кыргыз өкмөтү тарабынан Бириккен Араб Эмирлигиндеги мигранттарга жардам катарында 5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөндүгү жүрөгүбүздү жылытпай койгон жок. Аллах буйруган күнү Дубайдагы кыргыз мигранттары да мекенибизге келип калаары бышык. Ошондуктан ушул улуу күндөрдө тилек тилеп дуба жасайлы. Анткени ата-эненин, жаштардын дуасы кабылго. Урматтуу кыргыз элим, мындан ары Бириккен Араб Эмирлиги Дубай жөнүндөгү кызыктуу маалыматтар менен Дубайдагы кыргыз мигранттардын жашоосундагы кайгысы жана кубанычы менен Дубайга алгач жумуш издеп келгендеги ар бир кыргыз жаштары жолукчу кыйынчылыктары жөнүндө, кыскасы Дубайдагы кайнаган турмуш менен кыргыз тилинде байма-бай тааныштырып турууну чечтик. Көңүл бурганыңыздар үчүн